Кутмантагы урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи радионун Кыргызстан маалымат алуу программасынын улантысын угуп жатасыздар. Студияда Гүлжан Каражанова, режиссердук пультта Айгүл Маметова. Мамлекет менен жеке өнөктөштүккө тартылган инвестициянын көлөмү 1 миллиард долларга жетти. Жалпысы 80 долбоор бар. Алардын арасында 3 жоку Борбор Азиядагы эң ири лыжа базасын куруу, Папан суу сактагычына ГЭС куруу, өзгөн айланма жолун чаткал өрөөнүндө салынып жаткан бир нече чакан ГЭСтерди атоого болот. Быйыл Кыргызстанда мамлекет менен жеке өнөктөштүк борборунун түзүлгөндүгүнүн 5 жылдыгы болду. Бишкекте 2 күнгө белгиленген 3-чү мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча эл аралык конференция өтүүдө. Урматтуу радио окуучулар, биз дал ушул теманын алкагында кеңири кеп кылмакчыбыз. Студияга Кыргыз Республикасы министрлер кабинетине караштуу инвестициялык кеңештин катчылыгынын башчысы Улук Кыдырбаев чакырылган. Улук Асангариев, саламатсызбы? Студиядан саламатсызбы Гүлжан? Рахмат. Бирге болсун, рахмат. Кубанычтабыз. Урматтуу радио окуучулар, албетте айтылган тема боюнча биз түз эфирдин номерлерин дагы эскерте кетели. Балким бул жаатта өзүңүздөрдүн да кызыктырган суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Бул 392192. Ошондой эле 0502 392190 номерлери иштеп жаткан кези. Андан сырткары биз азыр биринчи радиодон, Фейсбуктан дагы онлайн чыгып жаткан кезибиз. Ал жерден дагы пикир калтыруу же болбосо суроо сунуш калтыруу мүмкүнчүлүгүңүздөр кеңири экендигин айтып өтөлү. Анда Улук Асангариевич кепти баштасак, форумдун бүгүн экинчи күнү. Кечээ күнү эле өзүңүз дагы жыйынды алып барып жаттыңыз, айтылгандардын баардыгына күбө болдуңуз дегендей. Негизги максаты ушул Борбор Азия деп жатабыз да. Анан жыйындын катышуучулары кимдер, максаты кандай болду, кеңири сизден угалы. Биринчиден МЖО деген багытта Кыргызстанда аябай чоң иштер аткарылып жатат. Ошол себептен жыл сайын биздин Кыргызстанда ошо МЖО борборубуз бар. Ошо МЖО борбор эл аралык меймандарга, ошол жерден эле келген ар кандай уюмдарга Кыргызстанда кандай жешкендикке жеткенбиз деп, анан ошо алдыбызда кандай максаттарда турат деп, ошо максат менен ушундай чоң форумдарды өткөрүп жатат. Себеби дегенде МЖО деген жалаң эле Кыргызстанда эмес, бул баягы башка өнүккөн мамлекеттерде 70 жылдардан бери ушу алып барган бир багытта бир чоң долбоорлор тажрыйбасы бар, билими бар. Анан биз ошолорго карап, биздин өзүбүздүн баягы мажбурлугубуз, биздин өзүбүздүн баягы өзгөчөлүгүбүзгө карап туруп, МЖОнун өзүнчө бир уникалдуу жол менен бара жатабыз деп, ошолорго бир маалымат катары жарыялап, анан керек болсо ошолордун да ой пикирлерин, насааттарын алганга ушундай атайын иш-чараны өткөргөндө мен ойлойм аябай маанилүү, аябай керектүү деп. Анан чындыгында МЖО деген Кыргызстанда 97-жылдан бери эле ошо талкууланып жүрөт, баягы ой катары, идея катары. Бирок чындыгында мына бүгүнкү күндө МЖО борборунун жетекчилиги, ошо курамы чынында ошо акыркы 2-3 жылдан бери мындай катуу иштеп кетип атат да. Ошол үчүн натыйжасында азыр ошо сиз айтып кеткендей чоң жакшы долбоорлор пайда болуп атат. Эми бул сиз жакшы долбоор деп атпайсызбы? Алардын бир катарлары бул Борбор Азия үчүн дагы маанилүү долбоорлор. 80 долбоор деп биз жогоруда учкай маалымат билип кеттик. Мисалы мына 3 чоку деп атабыз, Борбор Азиядагы эң ири лыжа базасын куруу боюнча. Анан дагы бул бизде бүгүнкү күндө дүйнө мына ушундай жашыл энергетикага өтүп жаткан маалда бул чакан ГЭСтердин маанилүүлүгү. Чакан ГЭСтер, анан күн электростанциялары, шамалы десеңиз. Бул жерде чынында глобалдык бир өзү мындай иш-чара катары кароо болот. Анан бирок ошол эле убакта биз глобалдык тренд да болсо дагы биз өзүбүздүн чындыгында Кыргызстанда керектүү нерсе болуп атат да. Себеби дегенде баарыбыз эле билгендей, кыш убагында энергия дефицит болгону, чектелгени, ошого бир мындай тез арада чечүү жолу бул баягы чаканыраак электростанциялар куруу.
бул баягы эле 90-жылдан бери эле билинген бир маселе. Бирок эмне себептен ошо 30 жылдан бери чечилбеген бир маселе. Ошол үчүн чакан гэстерди куруу максатында ошо МЖО жол аркылуу жол табылыптыр. Азыр карасак, кайсы районго карасаңар, ар бир жерде эле ошо жаңы ошо чакан электростанциялар ачылыш же болбосо ошо курулуш башталышы маалымат берилип атат. Бирок бул жерде баягы МЖО деп эле МЖО деп атабыз. Бирок МЖО деген эмне деген маселе деген, эмне деген түшүнүк берет деген мамлекет жеке өнөктөштүк. Көбүнчөсү эми маалымат аз. Мен эле ошо айтып кетейин, жакында эле биз региондордо кыдырып, региондордо маалымат таратуу максатында ар кандай иш-чаралар өткөргөнбүз. Анан натыйжасын айтсам, чынында ошо областарда болобу, район деңгээлинде болобу, шаар деңгээлинде болобу, көбүнчө МЖО деген эмнени билбейт экен. Эми маалымат аз, эми тилек каршы. Бул жерде баягы бирөөнүн күндүргөнүн ой жок. Бул жерде баягы ошол багытта иштешибиз керек экен деген белгилеп келет да. Анан МЖО деген эми калгыбызга да маалыматтуу болсун. Эң биринчиден эл аралык тажрыйбасында МЖО жол менен мамлекетке керектүү инфраструктура маселеси чечилиш керек. МЖО аркылуу. Эмне үчүн? Себеби дегенде мамлекеттик бюджет чектелүү. Бүгүнкү күндө билим берүү министрлигинин маалымат негизинде бизге баягы бала бакчанын саны аз экен. Азыркы убакта 900 миңдей бала садикке барбайт экен, бала бакчага барбайт экен. Ошо 900 миң баланы садикке орнотуш үчүн бизге 4900, 5000ге жакын бала бакча керек экен. Азыр маалыматты карап көрсөңөр, бир садик куруш үчүн, мен ортомчо дейм, божомолчо, бир 200 орундук жаңы садик куруш үчүн мамлекеттик бюджеттен 200 миллион сомго чейин чыгыш болот экен. Эми 5000 садикти куруш, ойлонуп көрсөңөр, бул канча? Ошондо 200 балалык орундук бир садикти бир балага 1 миллион сом, тегерегинде 1 миллион сомго чейин. Ошол үчүн 900 миң баланы садик менен камсыз кылуу, бул баягы 900 миллиард сом керек экен азыркы убакта. Бир эле бала бакча куруш. Бир бала эле бакча. Мектепти дебейли. Баягы ооруканаларды айтпайлы. Башка керектүү жолдор дейсизби, электростанция дейсизби? Бул баардыгы чыгаша. Ошо чыгашаны камсыздоо же ошону бюджеттен акчаны чыгарганга мен оюмча азыркы убакта бир мындай туура эмес жол ойлойм да. Себеби дегенде биз бул маселелерди тез арада чечишибиз керек. Баягы жаран катары мен эле ошо балдар садикке барсын деп күйөм да. Же окуу билим алсын деп күйөм. Же башка алыстык аймактарда свет ар дайым болсун деп ошого күйөбүз да. Ошол үчүн мамлекет тарабынан эл аралык тажрыйба негизинде бул баягы бизден эле эмес, башка мамлекеттер, өнүккөн мамлекеттер ала жол менен барат. Бюджет акчасы кетпесин деп, бюджет акчасы баягы социалдык маселелерге, баягы кызматкерлердин айлыгын көбөйтсүн, пенсияны көбөйтсүн. Бул инфраструктураны жеке өнөктөштүк менен ушул жол менен чечүүгө баягы аракет кылганы мен ойлойм аябай туура. Себеби дегенде бизге канча оорукана керек, канча мектеп керек, канча бала бакча керек, ошого жеке инвесторлор тартып, ошо инвестордун акчасы эле эмес. Азыр дүйнөдө билесиңер, жаңы баягы жасалма интеллект пайда болуп атат. Балдарыбызды ошого даярдашыбыз керек. Ошого даярдаш үчүн бизде окуу билим берүү тарабында да жаңы технологиялар керек. Ошону баардыгын МЖО аркылуу талапты койсок болот. Ошондо мамлекетибиз, мына караңыз. Бизде мамлекетибизде болгону бүгүнкү күндө мындай мамлекеттен эмне чыгат? Жери чыгат. Же болбосо колдонбогон совет убагынан калган имараттар бар. Ошо болобу, же жери болобу, муниципалдык мамлекет жери болобу.
Анан мамлекеттин колунда эмне бар? Мыйзамдар бар. Уруксат берет, бербейт. Жаңы бир долбоорго жол берет. Ошонун эле колдонуп болбогон талаада мектеп пайдашы болушу мүмкүн. Оорукана курулушу мүмкүн. Бала бакча салышы мүмкүн. Ошону эле ишкерлерге мүмкүнчүлүк бергиле. Ишкер дегенде мен баягы жеке болобу же сырттан келген ишкер болобу, булар баардыгы дүйнөдө инвестор дейт да. Жеке инвестор. Ошо келип туруп өзүнүн акчасы менен салып берет. Анан 15, 10, 15, 20 жылга чейин ошо ишкананы, ошо курулган имараттын колдонуп туруп, кайра толугу менен мамлекетке кайтарып берет. Ошондо карасаңыз, мамлекет эчтекени жоготпойт. Жерди жоготпойт, кайра имаратты колуна алат. Ошол убакта да 20 жыл иштеп атканда элибиз ошо кызматты көрөт. Кызмат элди тейлейт ошо ишканалар. Бүгүнкү күндө ошол үчүн мен ойлойм, МЖО дегенде биз ошол эле акимдер менен болобу, мэрлер менен сүйлөшкөндө алар ага каршы эмес. Мына жөнөкөй эле билими аз болгон себептен ошо жол менен баргандан бир аз өзүн тартат да. Кылса болобу, кандай кылса болот, жолун кандай болот. Ошол үчүн азыр ошол эле МЖО борбор биздин ошо мамлекеттик мекемебиз атайын ошо мыйзамга да керектүү өзгөрүүлөр киргизгенге аракет кылат. Себеби дегенде ошо МЖО долбоор тездеткенге, аларга баягы себеби дегенде бул жерде мындай да, биз мындай түшүнүк болуш керек да. Инвестор же сырттан келген же биз өзүбүздүн эле ишкерибиз болсо, ошол жерге акча салсам менден алып койбойбу же кийин да проблема болбойбу деп биз ошолорго баягы керектүү мындай кейпилдикти беришибиз керек да. Ошолоргочу. Себеби кел, иште дегенде биз сени эч мындай керек болсо 3 жылдан 5 жылга чейин текшербейбиз. Сен эң негизгиси ошо келишимде айтылган шарттарга туура кылсаң баарын, жооп берсең талаптарга, анда болду. Элибиз ыраазы болсо болду. Мектеп туура иштесе, бала бакча туура иштесе, ошо керектүү оорукана болобу туура иштесе, анда сага эч кандай суроо жок деген маселе. Улугасан Кариевич, көпчүлүк койду. Демек бул иш-чарада биздин өзүбүздүн жергиликтүү бийликтен дагы өкүлдөр катышты, ошондой эле сырттан коноктор келди дегенде, ата мекендик биздин өндүрүүчүлөр келди. Алардын баарына мына ушундай маалыматтар берилди. Ооба. Баарына маалымат берилди отуруп. Ооба. Анан кийин кайсы тармактар боюнча? Ушул жалгыз эле социалдык объекттерби же башка дагы? Жок, мен баягы элге жакыныраак болсун деп социалдык тармактар айтып жатам да. Бирок чынында МЖО жол баягы механизм аркылуу каалаган нерсени кылсаңыз болот. Мисалы, бир айылда алайлы. Айылда жол жок. Же айылда суу менен маселеси бар. Же айылда баягы таштандыктарды баягы чыгаруу боюнча. Бунун баардыгын баягы ишке ашырыш үчүн бюджеттин акча кетет да. Ооба. Туура? Ошол үчүн кааласаңыз жол болобу, кааласаңыз ошол жерде окуу жай болобу, кааласаңыз инфраструктуранын башка маселе болобу, ар кандай маселени биз чечкенге ошо МЖО жолу менен болот. Электроэнергияны чыгаруу да жолу МЖО аркылуу болот. Себеби дегенде, мына, мисалы бирде айткан, жакында эми кайсы шаар айтпайм, маалымат угутам да. Мындай баланча шаарда жаңы спорт комплекс курулат деп. Мисалы, жакшы маалыматпы? Абдан жакшы маалымат. Бюджет каржылайт дейт. Ошол кичине мындай кыжылданып калдым да. 70 миллион сом кетет экен. Ошол ойлонуп көрсөңүз, бул баягы эч критика эмес. Бирок мен айтып атам да, башка жолун караштырды эле. Ошо спорт комплексти, мисалы спорт комплекс бир шаарда болобу, бюджет акчасын коротпой, ошо спорт комплексти бирөө жеке ишкерге ошонун акчасы менен бул жерге куруп бер деп айтсаңар, сага 20 жыл, 15 жылга ошону иштеткенге уруксат беребиз.
Бирок биздин спортчуларга бекер киргизесиң, биздин окуучуларга, балдарга, спортко кызыккандарга бекер киргизесиң. Биз ошолорго сага керек болсо бюджетке каралган акчасын бөлүп беребиз. Бирок башка убакта өзүң баягы коммерциялык жол менен киреше тап. Демек, бул жаатта бүгүнкү күнүнө мамлекеттик жеке өнөктөштүк борбору түзүлгөнүнө 5 жыл болдук деп атабыз. Албетте бул жумуштардын башталып жаткандыгы десек дагы болот. Бирок ошончолук эле учурда канчалык бүгүнкү күндө ушул боюнча кабардар болуп атабыз же болбосо ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланган учурлар болуп атабы? Мисалы үчүн кандай ошо борбордун иши? Ортодо ишеним, кепилдик. Биринчиден айтып кетейин, 5 жылды мен куттуктайм кесиптештерди. Себебен аябай маанилүү бир 5 жылдык болуп атат. Анан баягы жөнөкөй 5 жылдык эмес, чынында баягы айтып кеткендей 80ден ашык МЖО долбоорун ишке ашырып атат. Бул баягы 1 миллиард долларга чейин уже жалпы инвестиция катары карашсак болот. 1 миллиард деген 85 миллиард сом деген түшүнүк пайда болсун. Анан чынында ошо МЖО борбордун кызматкерлери, жетекчиси ошо көрсөткүчтөрдү дагы жакшыртуу үчүн чынында мындай салымы аябай чоң да. Анан ошо иштегени жакшы болуп атат. Мен айтып кетейин, албетте ошо борбордун курамы аз болгону менен дагы бүгүнкү күндө натыйжасы чоң деп ойлойм да, менин оюмча. Аябай. Бирок ага да токтобой, андан да көп баягы результат беребиз деп аракеттенип атышат. Биз ошого инвестициялык кеңеш катары баягы колдоо көрсөткөнгө даярбыз. Буга чейин биз өзүбүздүн отурумубуздарда 3 кесе сөз бергенбиз. Баягы натыйжалар жөнүндө айтып бергени үчүн, долбоорлор жөнүндө маалымат берүү үчүн. Андан аркы өзүлөрүнүн ошо мыйзамга керектүү өзгөрүүлөрдүн жөнүндө, киргизүү жөнүндө маалымат бергенге биз ушундай атайын мүмкүнчүлүк берип атабыз. Себеби дегенде инициалдык кеңештин төрагасы бүгүн Акылбек Сунбекович ошо ар дайым маалыматты алып турат. Анан мен ойлойм, ошо маалымат канча көбүрөөк болсо, ушунчалык керектүү саясий да колдоо көрсөтүлөт. Буга чейин мамлекеттик жеке өнөктөштүк борбору тарабынан саламаттыкты сактоо тармагына мына ушундай болгон компьютердик томография борборлорун ачуу, ошол жерде жабдыктарды алып берүү, ошолордун мына ушундай болгон жумуштарды биз дагы катышып, көрүп, баарлашып да келдик элек дегендей, мына бүгүнкү күндөгү жогоруда айтылып аткан ири долбоорлорго дагы катышып жаткандыгы. Демек, арыш улам кеңирип баратат. Буюрса, абдан рахмат айтып кеткениңизге. Чынында аябай маанилүү. Ошол гемодиализ деген эң биринчи ийгиликтүү долбоор болду Кыргызстанда. Анан баягы борбор Азиядан да жалпысында деле аябай ийгиликтүү бир долбоор болду. Эми жогоруда биз 3 чоку деп атпайлыбы? Ушул келген инвесторлордун кайсы тармактарга кызыгуулары болду, негизи эле бул долбоорлор тууралуу канчалык алар мындай маалымат ала алышты дегенге болот. Мына ушул конференциянын алкагында. Негизи эле каяктан кимдер келди? Дүйнө жүзүнүн бар жерден келди го. Биринчиден баягы эл аралык финансылык уюмдардан келген. Ал себеби дегенде ал уюмдар аябай чоң иш аткарат МЖО өнүгүү боюнча. Анын сырткасы мен көргөнүм ошо Кытайдан келгендер бар экен, Европадан келгендер бар экен, баягы араб мамлекеттерден келген бар экен. Мындай карасаңыз, технологиясы колунда бар болгон жана башка мамлекеттерде ошого окшогон долбоорлорду ишке ашырган ишканалар, компаниялар келген. Чынында ошо МЖО борбору ошол компаниялар менен тыгыз иштегенге аябай чоң иш аракеттер болуп атат. Кошумча келбегендерге дагы интернет аркылуу массалык маалымат баягы каражаттар аркылуу ошол маалымат таратканга аракет кылып атышат. Бирок биз баягы өткөн бир жыйында айтып кеткенбиз. Бул МЖОнун мүмкүнчүлүгү жана бул жалпы эле Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүгүнүн бир кошумчасы да, бир бөлүгү да.
ошону биз чынында баягы биздин тышкы иштер министрлигин аркылуу таратышыбыз керек. Болбогон башкаларга да эл аралык форумдарларда да ошо мүмкүнчүлүк жөнүндө, ошо бизде саясий баягы мындай ошого даярдыкты көрсөткөнгө биз ар дайым аракет кылышыбыз керек. Себеби бул жерде баягы бир күндүк иш эмес да. Бир жолу кылдык, болду, ошо менен болбойт ал. Күн сайын ошо иш аракет, бул жаатта сүйлөшүүлөр ошол долбоор ишке кирип аягына чыкмайынча, туура эле? Чыкмайынча эң бир өткөн көчө бир эл аралык эксперт айтты да кыскасы. Сиз баягы көп эле реклама кылбай эле койгуңуз, баягы мындай маалымат таратып, биз кыйынбыз деп, бизде мындай болсо, сиз канчалык ийгиликтүү МЖО долбоорун ишке ашырсаңыз, ошол эле реклама дейт, ошол эле жарнама болот. Ошону өзүлөрү эле билип калышат дейт. Демек, мүмкүнчүлүк бар экенин албетте Улук Асан Кариевич кийип алсаңыз болот. Кулакчынды угарманыбыз бар экен, суроосун кабыл алсак, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Гүлжан айым, ким мына сүйлөп атканыңыз студияда? Студияда сүйлөп аткан Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу инвестициялык кеңештин катчылыгынын башчысы Улук Кыдырбаев. Абдан кызыктуу болуп атат да магачы бул муногу мына Кыргыз Республикасы эгемендүү болгон 33 жыл болду да. Акыркы 3 жылда жумуш боло баштады да. 30 жыл. Мына азыр отуруп аткан мына сүйлөп атпайбызбы, конуңузчу? Ушундай жомоктор менен багып келишти биздичи. А бүгүн болсо мына мамлекет бардыгын өз колуна алып турчу, өз колуна алып, өзүнүн эрктүүлүгүн көрсөтүп, экономикада дегеле бардык тармактарды өсүү болуп атканда, дагы мына жомок башталды, менжолор башталды. Эгемендүү болгондон бери айтылып келатпады беле? Мына силерге мүмкүнчүлүктөр, мына алгыла, жасагыла депчи. Эмне болду? Бардыгын приватизация кылышты. Ушинтип эле жомокторду айткан, инвестиция болсо, жеке инвестиция болсо, арабтардын акчасы чирип атат. Европа бизге тимеле түз карашты, Америка жардам берет, Япония, Деги кандай гана жомокторду уккан жокпуз, Гүлжан? Жылыш болду, эч нерсе болгон жок талкалагандан башка. Баягы Советтер Союзу куруп койгон байлыктын бардыгын тартып алышты дагы, жеке менчик, жеке ишкер дешипчи. Эч нерсе болгон жок кой. Азыр мына жомокту дагы айтып атат. Мамлекет өз колунан ала баштады, бардыгын өзүн жасап атат. Жылыш бар, өсүш бар. Бардык курула баштады мына кече жакында эле майрамдадык. 100 ишкана кыргыз индустриясы деп аракет кылып атат. Дегеле бардык тармактан азыр жылыш бар. Дагы мен ойлойм да ушул нерсени Гүлжан айым. Мына Кыргызстандтар угуп койсо, качан гана бизде бир жакшыракай бир оңолуу туура жолго түшүү башталганда эле ушу чет өлкөдөн специально жанагындай экономикалык жибериши башталат окшойт деп ойлоп калдым мен. Рахмат Каныбек агай берген сурооңузга жана пикириңизге, Улук Асан Кариевич. Каныбек байкеге баягы айтылган сөзү түшүнүп атам. Аябай туура эле айтып атат. Бирок балким мен түшүнбөгөн себептен ушундай ачуу сүйлөдү же мен бир да түшүндүрүп кетейин. Бул жерде МЖО деген эми баягы кыскарткан сөз да. Баягы МЖО деген мамлекеттик жеке өнөктөштүк деген сөз. Бул жерде мамлекет эч кимге эчтеке бербей жатат. Бардыгы баягы жери болобу, баягы имарат болобу өзүнүн колунда калат. Бул тескеринче баягы сиз айтылган сөзгө туп-туура келген бир жаңы бир жолу да. Ошол үчүн себептен айтып кетип атам. Каныбек байке, сиз менен толук менен баягы кошулам, туура эле айтып атасыз. Бул жерде тескеринче мамлекет баягы эски жол менен барбай, баягы эчтекени приватизациялаштырбай, бербей, тескеринче өзүнүн колунда калтырып туруп, жери болобу, имараты болобу, колунда кармап туруп, ошо жерди иштетип туруп, убактылуу ошо инвестор деген сөз эми тирек каршы мындай жаман түшүнүк болуп кетип атат да. Бирок ошол эле убакта биз инвесторсуз, баягы жаңы технологиясыз көп нерсени өнүктүрө албайбыз. Улук Асан Кариевич, албетте бул боюнча биз дагы маегибизди улантабыз. Азыр жаңылыктар бар экен, жаңылыктардын жаңы түрмөнү угасак, Бегайым Абдыкадырова тааныштырмакчы. Бегайым.
Президент Садыр Жапаров кечээ 16 октябрда 17 ноябрда болуу турган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого байланыштуу кайрылуу жасады. Өлкө башчы шайлоо өнүктүгүнө бийлик кийлигишпей тургандыгын жана шайлоого киришкен кайсы бир талапкерди сүрмөлөгөн мамлекеттик кызматкер аныкталып калса жазага тартылаарын айткан. Административдик аймактык реформанын өзү бир топ өзгөрүүлөрдү алып келет. Мындан улам бул жолку жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтө маанилүү иш-чара экенин баса белгиледи. Деги эле жергиликтүү шайлоо болуу же жогорку кеңешке шайлоо болуу айтор бардык шайлоолор элибиздин жана өлкөбүздүн 5 жылдык тагдырына түздөн түз таасир этет. 5 жыл аралыгында жергиликтүү тургундардын турмуш тиричилигин жакшыртуу жана өлкөнүн өнүгүшүн камсыз кылуу дал ушул силер өзүңөргө тандаган өкүлдөргө байланыштуу болот, деди президент. Буга чейин 32 шаардык кеңеш, 452 айылдык кеңеш, жалпы 484 жергиликтүү кеңеш болгон болсо, реформадан кийин 33 шаардык кеңеш жана 231 айылдык кеңеш, жалпысынан 264 жергиликтүү кеңеш түзүлүп, дээрлик 59%га кыскарган. Үгүт өнөктүгү 17 октябрда башталат, ага 39 партия катышууда. ШКУнун дүйнөлүк экономикадагы үлүшү болжол менен 25%га жетти. Бул тууралуу Исламабаддагы ШКУнун 23 жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында 2009 жылдан бери ШКУга мүчө мамлекеттердин жалпы ички дүң продукциясы 2 эседен ашык өстү. Уюмдун дүйнөлүк экономикадагы үлүшү болжол менен 25%га, ШКУнун өлкөлөрдүн тышкы соода жүгүртүүсү 250%га жетип, өз ара инвестициянын көлөмү дээрлик 4 эсе өстү, деди Жапаров. Менкап башчысы аймак боюнча транспорттук логистикалык инфраструктураны түзүүгө, жаңы эл аралык каттамдарды ачууга токтолуп, деңиз жана темир жол байланыштарын айкалыштыруу зарылдыгын белгиледи. Улуттук банк 2 микрокредиттик компанияга айып салды. Финансылык жөнгө салуу органдарынан билдиришкендей, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаарында жайгашкан 2 микрокредиттик компанияга жалпы 110 000 сом өлчөмдө айып пул салынды. Кыргызстандагы 5 жогорку окуу жайына өзгөчө статус берилет. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасындагы жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын потенциалын жана атаңдаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка өзгөртүүлөрдү киргизди. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдирди. Өзгөчө статусу бар жогорку окуу жайлардын тизмесине төмөнкүлөр кошулганын белгилеген. Баткен мамлекеттик университети, Касым Тынысбаев атындагы Ысык көл мамлекеттик университети, Бекмамат Усмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети, ошондой эле Талас мамлекеттик университети. Бишкекте жылуулук 22 октябрдан тарта бериле баштайт. Бул тууралуу энергетика министри Талабек Ибраев жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси жер казынасынын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында жылуулук биринчи жолу эрте берилип жатат. Бул синоптиктердин абанын температурасынын төмөндөшү тууралуу болжомолуна байланыштуу мындай чечим кабыл алынган. Эске салсак, Бишкек мэриясы абанын орточо температурасы 5 күн бою +8 градус болгон учурда жылуулук берилери маалымдаган. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллар 85 сом 50 тыйын, евро 93 сом 28 тыйын, рубль 88 тыйын, тенге 17 тыйын, Кытай юани 12 сомду түзүүдө. Кыргыз гидромет билдиргендей, 17 октябрда күндүз Ысык көл областынын көпчүлүк аймактарында, Чүй областынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу автожолдордо кар жаап, тоңгок болот. Республиканын кээ бир райондорунда туман түшөт. Абанын температурасы Чүй областында күндүз 4-9 плюс белгиси менен, Талас өрөөнүндө күндүз 5-10 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад областарында күндүз 11-16 градуска чейин жылыса, Ысык көл областында күндүзү 4-9 плюс белгиси менен, Нарын жергесинде 3-8 плюс белгиси менен, Бишкекте күндүз ала булут каптап турат, жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 7-9 градус жылуу болот. Биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан, так жана ыкчам маалымат. Урматтуу радио угуучулар, Таңкы Кыргызстан маалымат алуу программасы түзүүбөдө уктуруусун улам жатат. Биз бүгүн мамлекет менен жеке өнөктөштүккө тартылган инвестициялар тууралуу кеңири кеп кылып жатабыз. Студияда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу инвестициялык кеңештин катчылыгынын башчысы Улук Кыдырбаев чакырылган болчу. Улук Асанкариевич, анда маегибизди уланта берсек, мына жогоруда угарманыбыздын да суроосуна толук эле жооп бердим деп ойлойсузбу, же уланталыбы, же ушул оюңузду кайра улантасызбы? Жок, ушул эле аябай маанилүү да, баягы жалпы элибизде түшүнүү пайда болсун, баягы айтып кетип аткандай
жарандарыбыз түшүнбөсө же жеке ошо жергиликтүү бийлик түшүнбөсө ушундай тилек каршы терс мамилебиз пайда болуп калат да ошондой МЖОгочу. Себеби дегенде МЖО бул жерде эмне үчүн мамлекеттик жана жеке өнөктөштүк деп сөз айтылып атат. Бул жерде мамлекет өзүнүн баягы салы менен өзүнүн баягы кошулган эмне болобу, жери болобу, имараты же болбосо уруксаты ошол эле үч чоку деп коелучу, лыжный база. Ооба. Жаңы. Ушул лыжный базага курууну атайын курганга инвестор келет. Бирок мамлекетти ошол жерге курганга уруксат берет. Ушу жерин бөлүп берип атат. Бирок ал жерди эч качан менчиктештербейт. Бул баягы 20 жылдан кийин же 15 жылдан кийин баягы келишимдин негизинде канча жылга берилсе убактылуу колдонгонго кайра мамлекетке кайтарылат. МЖОнун өзгөчөлүгү ошо. Эми ошол үч чоку тууралуу кеп кылып жатабыз да, Асанкариевич, негизи ушул тууралуу кандай маалыматтар берилди? Инвесторлордун өзүнүн кызыгуулары кандай болду мына ушул белгиленген долбоорлорго? Мындай бир биз дагы келип катышсак болот дегендейлери болдубу? Ооба. Себеби дегенде бул баягы биздин бүгүнкү күндө саясий туруктуулугубуз жана Каныбек байке айтып кеткендей, бүгүнкү күндө баягы көрсөткүчтөр аябай жакшы болуп атпайбы? Каяка барасаң өнүгүү, курулуш, жаңы имарат, жаңы ишканалар ишке киргизилип атат. Инвесторлор бул эмнени билет? Ошол эле 100 ишкананы мамлекет эмес, бул жеке ишкерлер ачып атат. Бирок мамлекет ошо өзүнүн кепилдигин берип, баягы гарантияны берип туруп ошо ишканалар ачылып атпайбы? Бул ишкерлер мамлекетибизге бүгүн саясий туруктуулугубузга ишенип туруп бул жаңы долбоорлорго ишти ашкарып атат. Бул чоң көрсөткүч, аябай жакшы көрсөткүч. Кандай деген пикирлерди айтышты? Ошол жерде катышкандар абдан мына мисалы Түркиядан келген профессор Айдын деген келди. Ал 20 жылдан бери ошо МЖО менен алектенген адис экен. Ошол эле Туркияга баргандар, Туркияда жаңы заманбап көпүрөлөр көргөн, туннелдер көргөн, аэропорттор көргөн. Бул баардыгы МЖО механизминен курулган. Мамлекет баягы инвесторлор тартып, бул жаңы баягы эң узунбу ошондой бир көпүрө бар экен Истанбулда. Ушунун баардыгы инвестор курган, мамлекет курган эмес аны. Ошол тууралуу тажрыйбасы болушту. Тажрыйбасы менен жөн айтып берип, баягы азаматсыңар деп, туура жол менен барып атасыңар деп, бирок ошого карабастан дагы көбүрөөк маалымат алгыла, үйрөнгүлө, бири-бири менен кеңешип ишти кылгыла деген сөз. Себеби дегенде, мисалы 10 жыл ичинде Түркия $100 миллиард МЖО инвестиция тарттыр. 100 миллиард деген 854 миллиард сом да, жандан ашыкпы, ошондон көбү. Сегенде 8 триллион аяктан 8. Эми бул эмнени билдирет? Бул баягы Түркия инвестициянын шарттарын туура түзүп туруп, инвесторлор келди. Биз ошолорду эле карап туруп үйрөнсөк болот да. Бирок алардан эле каталар кеткен убактары бар экен. Ал жөнүндө айтып берген. Мисалы Түштүк Кореядан профессор келди. Профессор Хван. Ал да айтып атат. Биз баягы МЖОну өнүктүргөндө катачылыктарыбызды көрүп туруп, мыйзамдарга убактылуу, керектүү убакта баягы өзгөрүүлөр киргизип, анан МЖОлорду баягы дагы баягы шарттарды жакшыртып, биз бүгүнкү күндө аябай чоң долбоор ишке ашырганбыз. Бирок ошол эле убакта биздин эле катачылыктар бар. Ан бар болот. Себеби дегенде кээ бир жерде биз эгер туура эмес иштесек, ушундай катачылыктар болот. Катачылык деген эмне? Мисалы бир аймакта медициналык борбор курабыз деп канча $100 миллион кетиптир, бирок ишке ашпай калыптыр. Мисалы ушундай да бар. Ошол жерде Бельгиядан келген профессор келиптир, профессор Гарсе деген. Ал да айтып кетти. Мен мисалы өзүм $10 миллиард МЖО бул долбоорду башкарып келгем. Азыр университетте сабак берет экен. Ал эле айтып кетип атат. Бизде эле Европа болуп туруп, бизде эле катачылыктар кеткен. Бирок биз ар дайым баягы токтобостон
үйрөнүп баягы МЖОну кандай да жакшыртсак, эң негизинде биринчи орунда ошо мамлекеттин жарандары деп. Ошолордун кызыкчылыгын коргошубуз керек. Ол биринчиден. Баягы ишкер эмес, жаран. Ошо биз эле ошо МЖО борборубуз биздин элибизге жашоо шартын жакшыртуу боюнча керектүү кызматтарды убагында бериш үчүн биз бүгүн эмне кыла алабыз? Жолдорду оңдойбузбу, больницаны курабызбы, баягы керек болсо аэропорттун курабызбы, же баягы эс алуучу жай, баягы туристтик баягы ишканаларды курабызбы? Ошону приоритеттин негизинде мамлекет тарабынан баягы чечим болуш керек да. Угарманыбыз бар экен, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Тарбаңыздар, Кутматтан Бишкектен эсен. Кутматтаңыз менен. Улук мырза. Саламатсызбы. Угармандар сизчелик түшүнүк жок болсо дагы бирок ошолордун оюн угуп койсоңуз сизге өтө пайдалуу деп эсептейм да. Ооба. Себеп дегенде мындай суроо. Бир эле суроо берейинчи, анан бир-эки ойлорумду айтам. Японияда бизге эталон болуп келген ушу мамлекеттик жеке өнөктөрчүк сиз айтып аткан МЖО барбы жокпу? Бар. Мына угуп туруңуз. Жанакы диализди айтып кеттиңер. Диализда кээ бир маселелерде сөзсүз өнөктөштүк керек. Турки сиз айткандай бардык маселени МЖО чечип бербеши мүмкүн дагы эмес. Аны ойлобош да керек. Ал өзүнчө адашкандык. Диализ маселесинде керек болчу. Диализ маселесин курушту, диализдерди койду. Ошол байкуш диализ алып аткан оорулар үчүн мамлекет жана жеке адамдарга акча төлөп берип атпайбы? Жакшы нерсе. Ошондой болуш керек. Ошол маселени чечсе болот. Ал эми жол куруу дегенде, мына бүгүнкү күндө жолду оңдош үчүн Кыргызстанда дагы миллиард сом эмес, миллиардтаган долларлар салыш керек. Ошол жерде өткөндө бир айтып атат, Минтранстын. Жеке мамлекеттик өнөктөштүк болуп жол кура баштадык дейт. Эмне Кыргызстандын калгандары бирөө айлына зуулдап бекер барса, МЖО болгондон кийин жолдун акча төлөш керек болот да. Демек, жол маселесин Кыргызстанда МЖО жолу менен чечиши мүмкүн эмес. Сиз канчалык менин чоң энемди жомогун оңдобойсаңыз дагы. Энергетика тармагын алалык. Куруп атабыз микрогестерди. А бирок мамлекетке ошо кички микрогестерди салгандар электр энергиясын 1 киловаттын саат эмес, 1 киловаттын биз ошо өлчөө бирдигин туура эмес айтабыз. 1 киловаттын 4 сом 32 тыйында сатып атат. Кыргызстанда өндүрүлгөн электр энергиянын 70%-тен ашыгын эл пайдаланат. Мамлекет элге 1 сом 11 тыйында сатып атат. Аргасыз, потому что биз аны төлөй албайбыз. Мамлекет элди ойлоп атат. Анан жеке адамдар элди ойлошу мүмкүн эмес. Ал жеке адамдар элди ойлосо алар эртең эле банкрот болуп калат. Эсенай, албетте бул берилген сурооңуздар боюнча, сиздин айтылган оюңуз боюнча биз мына бүгүнкү күндө ошол мамлекет жеке өнөктөштүк боюнча чет өлкөдөгү эксперттердин сөзүн угуп атасыздар, профессорлордун тажрыйбаларын айтып атасыздар. Сизден угалык, чындыгында эле бул мамлекет менен жеке өнөктөштүктө инвестордун дагы катышы. Мисалы агайыбыз суроо бербеди, Японияда бар экен. Бир нече мисалдар айтып кетейин. Эл аралык Кансай аэропорту МЖО аркылуу курулган. Баягы тез, поезддер көрүп турасызбы? Ал да барды МЖО, мамлекет курган эмес аны. Анын сырткасы жолдору, көпүрөлөрү көп эле МЖО. Анан ошо туристтик тармактын Япония көбүнчөсү МЖО менен жол менен курулган экен. Эми байкебиз айтып кетти. Электростанциялардын баягы баасы боюнча, айырмасы боюнча. Бул өзү эл аралык дүйнөлүк баягы багытта азыркы күн тренд. Баягы жашыл энергетика деп коет. Экинчиден, эми биз баарыбыз күбө болгондой, кыш убагында бизде энергия баягы кичине дефицит болгону, баягы чек болгон. Ошо генерация деп коет. Генерацияны көбөйтүү үчүн балким бүгүнкү күндө мамлекетте баягы 100 чакан ГЭС курганга мүмкүнчүлүк жок. Эми себеби дегенде бюджетте анча акча жок азыр. Башка зарыл, приоритеттүү маселелер бар.
ошол эле президент айтып кеткендей пенсиянын баягы көбөйтүү, мугалимдердин айлыгын көбөйтүү, кызматкерлердин айлыгын көбөйтүү, баягы элдин жашоонун баягы ошо мамлекеттик иштин кызматкерлерин жакшыртуу боюнча бүгүн чоң маселе болуп атат. Ошол эле убакта энергетика керек. Ошол эле убакта жолдор керек. Ошол эле убакта аэропорт керек. Бүгүн баардыгы азыр керек. Ошо талап ушундай болуп атат да. Баарыбыз азыр каалайбыз баардыгын. Бирок азыр курганга тилекке каршы албетте бюджетте баягы чексиз акча болсо, чексиз жөн эле мындай эмне кылганын билбегендей болуп, анда албетте ушул каражатты колдонуп бюджет курганга мүмкүнчүлүк болот эле. Бирок андай да абал өнүккөн мамлекетте, эң бай мамлекеттерде андай абал жок. Ошол эле Дубайны карасаңыз, Дубайда эң сонун бай имараттар курган жеке инвестор курган. Мамлекет болгону шарт түзүп берген. Энергетика боюнча ошо чакан гэстерди бирөө 10 миллион болобу, 5 миллион доллар болобу, ушул жерге сал деген, кур деген ишиге албетте биз кызыктырышыбыз керек да. 1 мегаватт гэс куруш үчүн ортомчо 1,5-2 миллион доллар кетет экен. 5 мегаваттык ошондо ойлосоңуз 10 миллион долларга чейин кетет экен. Ошо адам куруп атат да. Ал гэсти эч жака алып кетпейт. Ал жерде турат чакан гэс. 5-10 жылдан кийин керек болсо, баягы мамлекет келишим негизинде караш керек да. Алганда МЖО жол менен же түзмө-түз инвестор бар ал жерде. Бирок ошо иштеткенге, жумуш орун түзгөнгө, керектүү бизге энергия чыгарганга биз эле ыраазы болушубуз керек да. 30 жылдан бери баягы чакан гэске мүмкүнчүлүк аябай жакшы экен канча уктук биз. Бирок болгону муну акыркы 3 жылдан бери эле көрүп атпайсызбы? Чакан гэстер жөн эле курулот. Бул баягы мамлекеттен чыгарылган акча эмес, дагы бир жолу айтып кетейин. Бюджеттен 1 тиын чыкпай жатат. Ошол убакта эле бирөө акча каржылап атат да буну. Ошол үчүн мен дагы бир кайталап кетейин. Албетте мамлекет өзү куруп, өзү ошо ишканаларга ээ болгону балким баарыбыз каалообуз бар. Бирок бүгүнкү күндө жана эл аралык тажрыйбанын негизинде бир да мамлекет ушундай баарын өзү курбайт. Бул атайын МЖО механизм аркылуу баягы ушундай ишканалар курулат дейм. Биз ошого ээ болуп атабыз. Ошону баарын суранат элем. Баягы колдоп бергенге, себеби мен баягы түшүнүк аз деген баягы жаман сөзүм эмес, баягы тескеринче ошо жөнүндө маалыматты көбүрөөк ачыш керек. Сизге да кайрылаттым Гүлжаман. МЖО жөнүндө көбүрөөк маалымат таратсак чынында пайдалуу болот эле. Анан элибизден да колдоо көрөт элек көрчөр. Мында мисалы үчүн мыйзам базасы тууралуу кеп кылып атасыз. Канчалык бүгүнкү күндө бизде жеткиликтүү болуп атат, анан кандай болгон мыйзамдар бизге азыр зарыл болуп турат? Өзгөртүүлөр. Эми МЖО себеби мындай да. МЖОну азыр көбүнчө баягы биздин өзүбүздүн министрлигин тарабынан кайрылып атышат. Баягы энергетика болсо, энергетика министрлиги кайрылат. Бирок биз баягы биз ойбуз эмес, баягы МЖО борборунун негизинде оюнда бул МЖО долбоорлордо жергиликтүү бийлик мындай өзү баштаса, бизге мындай анда мыйзамда жол берсек жакшы болот эле. Анан МЖО борборлорго мамлекет тарабынан кепилдик бергенге жол ачып берсек дагы жакшы болот эле. Үчүнчү, бул жерде биз баягы инвесторлор тартып атпайбызбы? Эми дагы бир жолу айтып кетейин, инвестор тилекке каршы бир аз мындай терс, мындай өзү түшүнүк болуп калыптыр. Инвестор десе 30 жылдан бери инвестор деп атабыз да, ар бирибизчи. Бирок чынында баягы иш ашпаган себептен инвестор баягы жакшы эмес киши карагандай болуп калды да. Бирок бүгүнкү күндө 3 жылдан бери чынында инвестор чынында баягы иш кыла турган инвестор чакырганга аракет кылып атабыз баарыбыз мамлекетибизде. Анан бул жерде биз инвесторлордун аркасынан баягы чуркагандан алар сурайт, эмне шарт түзбөйсүңөр? Силерге барганда эмнеге барышым керек дегенде, силер эмне кылып бересиңер деген суроо берет да. Ал дагы өзүнүн каражатынан кооптонот. Албетте, эми ойлонуп көрсөңүз, бирөө сизге келип туруп, Гүлжан айым, келиңиз бул жерге 100 000 сомду салып туруп иштетсеңиз болот.
сиз ойлойсуз да, бул 100 миң сомду салсам эртең кайра мен баягы курган нерсе же кылган ишимди алып койбойбу, эмне кылат экен деп сиз өзүңүз баягы айнып кетесиз да, кичине ойлонуп калыпчы, жыланып. Анан бул жерде биз эле мамлекет караткары, дүйнөдө канча мамлекет болсо баардыгы ошо инвесторлорду тартып атат да, атаандаштык бар. Биз ошо атаандаштыкка ээ болуш үчүн биз аларга чынында баягы жакшы шарттарды жакшыртып чакырышыбыз керек да. Анан баягы инвесторлордо айырмасы бар да. Баягы тез пайданы көргөн инвесторлор бар, мына келип туруп салып эле бир нерсе алып сатарларчы. Алар бизге кереги жок. Бизге баягы көп убакытка, 5-10 жылга, 20 жылга келип иштейм деген инвесторлор керек. Инвесторлордун тартууда дагы кеп ушундай сын пикирлер айтылып жүрдү эле. Көбүнчө эле дүйнөдө кайсы бир жерде долбоор баштап, анан анысы ишке ашпай калып, анан ал мамлекеттен куулган бир өзүнчө бир мандеми бар инвесторлорду тартып келбей, чынында эле бир көлөмдүү иш жасаган, ошонун ишинин жыйынтыгын көрүп аткан дүйнөдөгү таанылган инвесторлордон тартып келсе деген. Мына азыр бизге келип аткан. Ошо аябай туура сөз айтылды. Ошондой инвесторлор бизге керек. Дүйнөлүк таанымал, мындай аты чыккан, ошол тармакта канча нече жыл иштеген инвесторлор керек. Мисалы ошол эле айтып коеюн, эл аралык финансылык корпорация бар, IFC деген. Ошол азыр бизге күн электростанциялар боюнча МЖО долбоорлор даярдаганга жардам берип атат. Биринчиден бул Нарын областта, Кочкор районунда 150 мегаваттык күн электростанцияны МЖО механизми аркылуу курууга абдан маанилүү. Экинчиси болсо Баткен областта дагы ошо МЖО аркылуу күн электростанция курууга ошо МЖО долбоорун даярдап бергенге даяр экен. Бул жерде IFC деген эл аралык финансылык корпорация. Бул эл аралык банктын группуна киреткен, курамына киреткен. Бирок ошо IFC Кыргызстанда иштегени бул дүйнөгө бир сигнал да. Дүйнөгө бир сигнал. Эмнени билдирет? Эгерде IFC Кыргызстанда иштейм деп Кыргызстан өкмөткө жардам берип атса, бул аябай жакшы бир сигнал. Башка да инвесторлор карайт экен да. Бул жерде IFC иштей турбайбы? Буларга ишенсе, анда биз да ишениш керек экен деген. Ушул жакшы да. Канчалык ушундай ишеними аброю мындай бийик турган компаниялар келсе, артынан башка компания да келет экен. Бул эл аралык тажрыйба. Ошол үчүн бүгүнкү күндө ошол 3 чокуну курган француз компаниясы бул эле эл аралык аты чыккан, башка мамлекетте билген. Бул Кыргызстанда туристтик лыжа тебүү базаны куруп атса, анда Кыргызстанда иштесе болот экен деген эл аралык маалыматты жөнөтөт да, сигналды жөнөтөт. Аябай маанилүү. Эми өзүңүздөрдүн катчылык тууралуу кеп кылганда, сиздер тарабынан кандай жумуштар аткарылат? Бул мамлекет жеке өнөктөштүк борбору. Бул жерде мамлекеттик жеке өнөктөштүк болсо, биз болсо мамлекеттик жеке диалогду түзүү боюнча биз атайын ошо министрликтин кабинетинин караштуу болгону себептен бизде бир жагында мүчөлөрүбүз ошо министрликтер, бир жагы бизнес ассоциациялар, жеке ишкерлердин өкүлдөрү. Бул жерде эң биринчи максат Акылбек Сүйбекович бизге койду. Инвестиция тартуу боюнча көп басымды кылайлы. Бирок ошол эле карабастан биз эле ошо иш тартип негизинде инвесторлор болобу же ишкер болобу, кайсы мыйзамдарда тоскоолдук бар болсо, ошону оңдотуу же тескеринче мыйзамдарда так ошо маселе каралса, ошо мыйзамдарга көңүл буруп, ошо мыйзамдар керектүү нормалар киргизүү боюнча. Биз жалпысында эң биринчи катарда биз мыйзамдарды жана инвесторлор үчүн шарттарды туура жакшыртуу үчүн иш аткарабыз. Инвестиция жөнүндө бул ошо МЖО эле кирет. Ошол үчүн биз ошол себептен МЖО борбору менен тыгыз иштешебиз. Жана ошо президенттин алкагында атайын улуттук инвестиция тартуу агенттиги менен да тыгыз иштешебиз.
Анан сырткасы биз ошо былтыр бизде жыйында ошо Акылбек Үсенович айтып кетти. Келгиле биз эле коңшу мамлекеттерге карап туруп, мисалы ошол былтыр Өзбекстан айтыптыр. Алар ошо 7 миллиард доллар сырткы инвестициялар тартыптыр. Биз үчүн бир үлгү катары, мисал катары. Ошол үчүн биз ошолорго карап, биз эле аракет кылайлы, арттан калбай эле, биз эле ошо 7 миллиард десе, 7 миллиард, 10 миллиард чеги жок да. Ошол тартканга биз да аракет кылайлы. Ошол үчүн биздин кеңештин отурумдары 3 айда бир жолу өтөт. Ошо күн тартибинде керектүү, көйгөйлүү маселелерди киргизебиз. Жана алдын ала берилген тапшырмалар боюнча ошолордун маалыматын таркатабыз. Эми бул эл аралык конференция, жеке өнөктөштүк боюнча 3-чү эл аралык конференция бүгүн дагы уланат. Бүгүн уланат, демек кандай жыйынтыгын күтүп жатабыз жана бүгүн эмнелер болот? Дагы бир кызыктуу бир ой айтып кетти, көчө айтайын мен силерге. Биринчиден баягы эл аралык эксперттер келгенден, эл аралык дегенден эмес, алар өзүнүн мамлекеттерде МЖОнун бийик деңгээлге алып барган адистер. Түркия болобу, Бельгия болобу, Америка болобу, Корея болобу. Алар биринчиден өзүлөрүнүн тажрыйбасын жөнүндө айтып берген. Жакшы тарабын, жаман тарабын. Анан эң кызыктуу мен үчүн бир ой пайда болду. Бул регионалдык көз караш. Мисалы Кыргызстан эле эмес, биздин коңшу Казакстан менен Өзбекстан болобу. Ошолор менен кандай чогуу иштеп, МЖО долбоорлорду ишке ашырса болот. Бул жаңы бир дагы ой пайда болот да. Жалаң эле Кыргызстандын ичинде эмес, эки мамлекет ортосунда мисалы жол болобу, темир жол болобу, аэропорттор болобу. Ошол да бир көз салып турсаңар деп сунуш беришти да. Бүгүн болсо биз ошо МЖОнун борборунун 5 жылдыгын деп натыйжаларын талкуулап, алдын ала кандай да максаттарды койсок болот. Ошол жерде биз катышчу катары МЖОнун өнөктөш катары ошол жерде сунуштарды беребиз бүгүн. Ошол үчүн биз бүгүн да эртең да болот. Атайын бир иш-чара болот. Ошол жерде да кызыктуу талкуулар болот МЖО боюнча. Албетте бунун бардыгы тегене келип өлкөнүн инвестициялык климатын жакшыртууга багытталып жаткан жумуш. Анан албетте жыйынды дагы алып барып жатабыз. Негизи эле мына ушул инвестиция жаатында мына ушундай болгон түшүндүрүү иштеринин зарылдыгы көрсөтүлөт. Дагы региондорго чыгасыздар. Буюрса. Элдерге. Албетте. Элге түшүндүрүү иштери. Элге. Жергиликтүү бийлик өзгөчө. Себеби дегенде алар ушул жерде инвестиция тартканга алардын да милдети бар. Ошолор иш алып барышы керек. Ушундай тапшырма президенттен да берилген, Акылбек Үсеновичтин андан түзмө ушундай берилген. Ошол үчүн биз аларга жардам берели деп атайын ушундай да бир маалымат таратуу, билим берүү боюнча буюрса ушундай иш-чаралар өткөрөбүз. Сизге да рахмат чоң. Чоң рахмат сизге дагы келип берип мына ушундай жагымдуу, кызыктуу маалыматтарды бергениңиз үчүн ыраазылык билдиребиз. Урматтуу радио угуучулар, биз бүгүн Бишкекте өтүп жаткан 3-чү мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча эл аралык конференция, анда каралган маселелер деги эле өлкөдө инвестициялык климатты жакшыртууда багытында аткарылып жаткан жумуш тууралуу кеп кылдык. Жумуштар боюнча студияга Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу инвестициялык кеңештин катчылыгынын башчысы Улук Кыдырбаев келип маалымат берип биз менен баарлашып кетти. Түз эфирде Гүлжан Каражанова алып бардым. Мындан аркы уктуруунун жаңылыктарын жаңтырмоонан кийин түз байланыш улантмакчы. Биринчи радионун толкунунан алыстабаңыздар. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары, дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Бишкекте саат 9.